Мусулман эместердин колуна бүгүн акча өткөндүгүнө байланыштуу мусулман өлкөлөрдө эмне болуп атат? Ошол эле Фаластин, ошол эле Сирия эмне болуп кетти? Себеби мусулман эместерде Кудайдан коркуу түшүнүгү жок. Алар каалаган жерде согуш чыгара берет, акча көп, ары-жаны сата берет, каалаган бизнесин жүргүзө берет экен. Себеби аларда адал арам деген түшүнүк жок да. Негизи эле адал арамды билбейт алар. Кудай деген түшүнүктү билбейт, ошондон каалаган ишин кыла берет. Аларга бул дүйнө бейиште жашап калыш керек. Ушул максат аларда. А мусулмандардачы жашаш эмес, жашатыш. Ошондуктан мусулман өнүгүш керек, ошондуктан мусулман байыш керек. Ушу акчага келип такылып аткан болсо, акча табышыбыз керек. Бүгүн мусулмандарга акча өтүш керек. Мусулмандар себеби адал арамды билет, исламды билет, Кудайдан коркуу сезим билет, айтор туура жолго иштетет, дүйнөнү өнүктүрөт дегени. Медресе салат, мечит салат, больница салат, бүт бардыгын кылат дегени. Эгерде бүгүн мектеп салбасак, эгер бүгүн медресе салбасак, анда түрмө салышыбызга туура келет. Ошондуктан бул нерсеге маани берели. Акча күч экен. Акча күч экен. Азыр урматтуу мекендештерим негизги сурашат да, кайсы эркекти аялдар жакшы көрөт? Мына ушул эркекти жакшы көрөт аялдар. Болду ушул эле. Бул ачык эле нерсе. Себеби эркектер өзү дагы жакшы көрөт да бул байкени. Франклин. Бул лысый, таз, келбашак абыздагы өтө кыйын да. Өзү мынтип бардык ишти баштап туруп, сырттан карап турат. Эч жоопко тартылбайт. Ушу $100 урматтуу мекендешим. Күчүңүздү көрсөтсөңүз, кантип күч көрсөтөт? Жаш балдар мынтип көрсөтөбү? Ушинтип көрсөтөт, Ушинтип көрсөтөт. Эгер чыныгы күч урматтуу мекендешим мына ушундай болуп калат да. Мына эми башкача көрүнөт да. Мына башкача күч пайда болду эми мында. Мисалы үчүн бир адам эшек минип кетип атат. Ошол эле эшек минген адам 2 күндөн кийин 5 жети минип калды. Өзүн өзгөчө көрөт, өзүн өтө күчтүү көрөт урматтуу мекендешим. Мына каерде күч турат? Мына каерде чыныгы күч турат урматтуу мекендешим? Маани беришибиз керек ошондуктан. Чыныгы күч акчада экен. А чыныгы ыймандуулук, чыныгы адилеттүүлүк, адал арамды билүү бул мусулмандарда экен. Эгерде чыныгы күч акча боло турган болсо, акча туура эмес адамдардын колуна түшө турган болсо, дүйнө бузулат. Ошол эле сойкулук реклама болот, ошол эле сойкулук, ошол эле согуш, ошол эле бардык жамандыктар, ошол эле наркотик бардыгы талап үстүндө сатыла берет, башкарыла берет. Себеби мусулмандын колунда эмес да акча. Ошондой экен, урматтуу мекендештерим, бул маселелерге маани берели. Кара санаган душман катары эмес, сүйүктүү мусулман бир тууган катары кээ бир нерселерди айтканга аракет кылдым. Албетте мен өзүмдү күчтүү бизнесмен деп эсептебейм, күчтүү аалым деп эсептебейм, күчтүү илимдүү адам деп эсептебейм. Мен жөнөкөй эле мына ушуга окшогон студентмин, жөнөкөй эле талабамын. Бирок кээ бир нерселерди билгендигим үчүн, мусулмандар ушинтип кордолгондугу үчүн, кээ бир жаштар өзүнүн багытын таппай жүргөндүгү үчүн ушул нерселерди айтууну туура көрдүм. Аллах табарак ва таала ак жолдо көрсөтүп, ак жолдо жүрүүнү насип этсин, арамды арам көрсөтүп, арамдан аз кылсын. Аракты, тамекини, телефонду, туура эмес түшүнүктөрдү асманды канчалык аз кылган болсо, бизден, жаштардан ошончолук алыс кылсын. Сени мени көрүп жаткан жаштар болсо, иманга, исламга, динге, мекенге, жерге, Кыргызстанга кызмат кылган улуу инсандардан кылсын. Аллах табарак ва таала адаштырбасын, өзүнөн корккон жүрөк берсин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.